Кутмангул урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөндө абдан кубанычтамын. Жана кайра кечээ эле согуш токтоду деп Трамп айтты эле. Бул нерсе чын эмес окшойт. Байкасак, бүгүнкү күнү АКШ Урмуз булуңунда азаттык долбоору аттуу атайын операцияны баштады. Ал операциясы бул АКШнын демилгеси. Булар деген Ормуз булуңундагы ушундай кемелердин жүрүшүнүн эркиндигин камсыздамакчы. Жана ошол Ормуз булуңунда кээ бир кемелер көп күндөн бери ушундай кыпчылып калган деп айтылып жатат. Ошондуктан алар ошол жерден чыкканга муктаж. Ал муктаждыкты камсыздоо үчүн ушун Америка Кошмо Штаттарынын президенти Трамп ушул операциянын башталышын жарыялады. Жарыяланганы кечээ күнү болду. 4-май 2026 жыл. Жана ошо 4-майда операция башталды. Эмне бизге белгилүү? Анын максаты ушундай нейтралдык кемелерди чыгарабыз дейт. Анын ичинде 20 000 киши ушу кемелерде отурат, чыга албай, өтө албай. Анткени Иран аларга түзмө-түз каршылык жана ушундай тыюу салды. Анын сырткары ошол миналарга тийип кетпеш үчүн миналарга каршы атайын суу астындагы дрондор колдонулуп жатат. Жана алдын ала берилген маалымат боюнча ошо бир күн ичинде миналар жок. Миналарды таппай коюшту. Анан албетте бул гуманитардык миссия деп айтылат АКШ тарабынан. Жана албетте бул толук кандуу конвой эмес деп жатышат да. Ошо АКШнын күчтөрү. Албетте толук кандуу конвой болбосо анда коопсуздук канчалык деңгээлде каралат? Ушундай суроо туулуп жатат. АКШ эсминистерди колдонуп жатат. Аякта атайын башкарылуучу ракеталар бар. Аякта дагы кошумча 100 учактар коштойт экен операцияны. Анын ичинде ошол суу учактары дагы жана жерге мындай колдонулуучу учактар да колдонулат экен. Анан учкучсуз учактар да болот экен. Андан сырткары 15 000 аскер кошулат экен, ушундай катышат экен ошол операцияга. Центкомдун маалыматы боюнча. Америкалык күчтөр дагы эле Ирандын ушундай деңизге карай турган портторду блокадада кармап турушат, бекитип турушат жана аяктан кемени чыкканга уруксат бербей жатышат. Иран буга тез эле ачууланды. Иран эскертти, ар бир АКШнын ошо Ормуз булуңундагы иш аракети бул деген тынчтык, тыныгууну бузуу катары эсептелинет жана кандайдыр бир чараларды кылганга аргасыз кылат Иран тарабын. Иран айтып атат, бул деген күч колдонобуз дейт, америкалык кемелерге согобуз дейт жана америкалык кемеге соктук деп айтып атат Иран тарабы. АКШ тарабы жок, андай болгон эмес деп жооп берип жатышат. Анан албетте бул согуштун эч кандай бүтпөй эле уланганын көрсөтүп жатат. Бул деген бүт массалык маалыматтар менен тастыкталып жатат. Анын ичинде дал ошол эле Fox News, Центком, Орусиялык массалык маалымат каражаттар, Аль Жазира, Интерфакс, РИА жана башка ошо булактар айтып жатат. Анан бул жаңы Иран менен согуш эмес албетте. Мындайдан карасак, бул деген согуштун улантуусу болуп жатат да. Бул эч кандай токтогон жок депсек жаңылышпайт окшойбуз. Албетте бул нерсе дагы кээ ошо маалыматтар болуп атат. Бир нече кичинекей Ирандын катерлерин чөктүрдү дейт АКШнын эсминистери, жакындап келаткан. Ушундай өзүн коргоо мындай системасын колдонуп жатат дейт, бирок бир нече ушундай аскердик кичинекей москит катерлери суунун астына кетти деп айтып жатышат да. Ал нерсени дагы таксыздыкташ керек. Бул жерге Конгресс кандай карап жатат? Анткени Дональд Трамп мындай айтканда мыйзам бузуп аткандай болуп атпайбы деп ойлоп калышат кээ бирлери. Мен да андай ойлойм. Конгресс айтып атат, ошол республиканисттер көбүнчө палаталарында Трампка ал азаттык операциясын колдоп жатышат. Алар демократиялык ушундай демилгелерди, War Powers'ты резолюцияны жасашкан, алар ошол толугу менен бүт аскерлерди Ормуз булуңунан чыгарыш боюнча алар блоктоп салышты, демократтарга жол бербей коюшту. Анан көптөрү ойлоп атышат, Трамп улуттук кызыкчылыктар үчүн согушуп атат, күрөшүп атат деп. Анан албетте бул улуттук кызыкчылыктар АКШнын расмий түрдө Иранга басым кылуу жана Ормуз булуңун бошотууну талап кылат да.
демократтар абдан каршы. Демократтар ойлоп атат, ошол жаңы кандайдыр бир мыйзам долбоорун иштеп чыктык деп атат. War Power Resolutions. Трампты ошол мыйзам бузуусу жана бийликти узурпация кылуусу болуп атат. Конгресстин эч кандай макулдугусуз согушту улантуусу жана бул 60 күндүк уруксаттан ашып баратат. Бул 61 күн, ошон үчүн бул мыйзамды бузду деп атышат. Анан албетте ошол резолюцияларды бирок биринин артынан бирин ушундай республиканецтердин иш аракети менен жокко чыгарылып атат да. Ал резолюциялар мыйзам жолуна түшпөй атат. Эгерде карасак ошол резолюциялар боюнча демократтардыкы War Power Resolution деген 60 күндүк мөөнөттү бүздү Трамп. Ооба деп бүт ошол серепчилер, юристтер, мыйзамчылар айтып жатат, ооба бузду Трамп. 60 күндүк өзүнүн эч бир конгресстин уруксатысыз кыла турган согушун эрежесин бузду дейт. Бирок демократтар ушинтип айтып атса, республикалык сенаторлор, конгрессмендер айтып атат, жок, бузган жок дейт. Бүгүнкү күнү айтып атат дейт, ошол толугу менен согуш токтотулган расмий түрдө дейт. Анан азыркы бул жөн эле операция дейт. Бул жөн эле мындай эч кандай согуш эмес деп айтып жатышат да. Бул Freedom же болбосо азаттык атайын операциясы дейт. Бул гуманитардык жана коргонуу миссиясы, бул аскердик миссия эмес, согушка жатпайт дейт. Ошон үчүн эч кандай мындай 60 күндүк чектөөнүн ичине кирбейт деп республикалык ошол конгрессмендер жактап атышат да, Трампты ушинтип атышат. Бирок бир да мындай эгерде карасак тарыхында AQS'нын мурунку демократтардын ошо республиканецтерге каршы чыкканда көп учурунда бүт мыйзам долбоорлору жокко чыга берген. Тарыхый ушундай болуп келет да. Ошол резолюциялар көп учурунда аннуляцияга барып кетет, жокко чыгарылып кете берет да. Анан албетте мисалы үчүн кээ бир республиканецтер Трампка кайра эле ушундай сөздөрдү айтып атышат. Ошол Марджори Тейлор Грин мисалы үчүн айтып атат, Трамп сен деген кайра ошо 60 күндүк уруксатты кайрадан ишке киргизген атасыңбы деп ушундай кандайдыр бир сындарды айтып атат. Бирок бул бир эле киши болуп атат да. Анан Конгресс азыркы жакынкы арада ошо азаттык операциясын токтото албайт экен жана көпчүлүк Конгрессте баары бир ошол операцияны колдоп жатат. Демократтар албетте көп нерсени каршы айтышат ушуга. Бирок демократтардын күчү Трампты токтотконго ушундай күч жетпей калат окшойт. Анан албетте ошол Сенатта жана ошол Конгрессте карасак баягы өкүлчүлүктөрдүн палатасында азырынча жеңиш Трамп тарабында болуп жатат да. Ошондой туугандар, кандай дейсиздер? Бүгүнкү күнү ошол флайт радарды карасак, ошол анан кемелердин атайын сайты бар, транспондерлерди көрсөткөн карасак. Ормуз булуңу аркылуу кемелер өтүп атат. AQS'нын аскер учактары көп санда учуп атат ошол Ормуз булугуна. Бул деген согуштун токтошубу же кайра уланышыбы? Бул жерден кимден итик кетип атат? AQS'данбы же кайсы бир башка же Иран тарабынанбы? Бул жерден Трамп Конгрессти алдаса жана колунан келсе ушул алдаганы, ушул нерсе мындай бул операцияны легитимдүү кылабы же легитимдүү мыйзамсыз кылабы же мыйзамдуу кылабы? Ушуну бир карасак. Анан дүйнө жүзүндө ушундай экен, эгерде күчтүү мамлекеттин парламентинин көпчүлүгү колдоп койсо согушту, ал согуш мыйзамдуу болуп калат жана Бириккен Улуттар уюму дагы эчтеке кыла албай калат экен да. Ошол Бириккен Улуттар уюму кайда мисалы үчүн? Глобалдык түштүк мамлекеттердин сөзү кайда? ООНдун резолюциясы кайда? Керек болсо кээ кездерде ошо Украина Орусияга карама каршы соккуларды кылганда ошол жерден Бириккен Улуттар уюмунун жыйыны жыйналып ошо Украинага сындар айтылчу эле да. Азыр болсо AQS'га эч ким эчтеке дебей эле. Ошондой нерсе болуп жатат да. Украина болсо ошол 9-майга болуп жаткан даярдыктарды Орусиядан бузганы жатат окшойт. Анткени дронду сокту. 6 километр Кремльге жетпей калды дрон. Анан бир ушул мындай тыш жашоочулар жашаган бир имаратка урду. Рэп менен бурса керек ал дронду. Анан ушинтип алар бүгүнкү күнү украиндиктер Зеленскийди айтып чыкты. Ошол 9-майда албетте балким украиндердин дрондору да ал парадка катышып кетет деп айта баштады, ушундай какшыктап. Албетте ушул Зеленский акыркы күндөрү дагы көп коркута баштаган. Мисалы үчүн Литва, Эстонияда каршы чыга баштаган Зеленскийге. Сен бизди коркутпа деп. Орусия силерге сөзсүз колго салат десе, сен бизди коркутпа деп алар да кайша айтышты. Бирок
дагы эле ошо башка ошо президенттер Евробиримдиктин башка өлкөлөрүнүн айтып атышат, Украина чын эле чындыкты айтып атат, ким билет, балким Орусия дарыданып атат силер деген өзүңөрдүн эрксиздигиңерди көрсөтүп атасыңар көп лидерлер, анан балким баары бир ошо силерге кол салса жеңилирээк жеңет, Украинаны жеңе албай. Анткени Украина аябай бышты дейт ушул согушта, башка өлкөлөр такыр кандай гана сценарийди койбосо ошол жасалма интеллектке согушту аныктоочу баары бир бүт өлкөлөр ушул жеңилчү дейт Орусиянын астында. Украинага эгерде жардам бербесек, чын эле ошол Орусиянын соккусунун астында баары бир калабыз деп айтып жатышат да Евробиримдикте. Евробиримдик жанталашып согушка даярданып атат. Украина согуш майданында Орусия менен теңме тең келатат. Бүгүнкү күнү ошол Орусиянын артыкчылыгы көрүнбөй калды, Украинанын артыкчылыгы көрүнүп калды. Бирок ошо менен бирге Путин мисалы үчүн расмий айтканда, Трамп айтканда Украина жеңилип атат деп аябай мындай ишенип айтып атышат. Бирок ошо менен бирге болуп жаткан фактылар тескери көрсөтүп жатат. Украина кайра эле күчөп атат. Украина өзүнүн территорияларын аз-аздан ала баштады. Контр чабуулдарды роботтордун жардамы менен жасап атат, дрондор жардамы менен. Орусия болсо ушундай тилекке өз Орусиянын пропагандисттеринин тилегине каршы ушундай кайра жеңишке жетишпей толук мобилизацияны жарыялоого жакындап баратат да. Мынан ошол 9-май кандай өтөр экен, Путин айтты, ошол күнү тынчтык тыныгуу кылалы, ок атышпайлы, Зеленский айтат, макул эмесмин деп атат, такыр мындай четке калып атат да. Эмне болор экен, 9-май кандай өтөр экен. Ушундай сиздер менен саясаттануучу жана экономист серепчи Искендер Шаршеев болду. Ушу биз дагы ушу адиспиз, бизнес пландоо жана техникалык экономикалык негиздейлер жазуу боюнча ошон үчүн бизнес план керек болуп калса же инвестор менен баарлашканда мындай документтер, инвестициялык документтер керек болуп калса, кайрылгыла, видео астында телефон болот, аяктан WhatsApp'тан жазсаңыздар жооп беребиз. Эмки видеолордон көрүшкөнчө, анда эмесе комментарийлериңерди роликтин астына жазгыла.